Қазақстан құрама командасы жаштар жана юниорлор арасындагы оор атлетика боюнча Азия чемпионатында медалдык эсепте биринчи орунду ээледи. Астанада спортчулар 21 алтын, 12 күмүш жана 17 коло медаль жеңип алышты. Белгилегенче катышуучулар эки классикалык дисциплина боюнча күч сынашты: секирүү жана түртүү. Биздин спортчулар бир нече Азия жана дүйнөлүк рекордторду да жаңылашты. Алардын бири Едиге Емберди, ал түртүүдө гана эмес, эки күрөштүн жыйынтыгы боюнча да рекорд жаңыртып чемпион болду. Мен 2022 жылы чемпионатка катышкам. Ал Ташкентте болгон. Ал жакта 73 килограммга чейинки категорияда күч сынашкам. Бул эски категория болчу. Ал жакта да түртүүдө жана эки күрөштүн жыйынтыгында дүйнөлүк рекорд койгом. А бул жолу Азияда. Ошондо мен өспүрүм болчумун. Азыр болсо жаштар чоңоюп калышты. А тут уже юниоры, повзрослее. Казакстан престиждүү континенттик турнирди 12 жыл ичинде биринчи жолу кабыл алды. Бир аянтчада Азиянын 25 өлкөсүнөн келген 14 жаштан 20 жашка чейинки 300дөн ашуун күчтүү жаш спортчулар чогулду. Биздин команда турнирдин кожоюну катары эң көп санда болду. But now what is happened, especially in Kazakhstan, Казакстанда болуп өткөн окуялар укмуштуудай болду. Сиздердин спортчулар биринчи жолу ушундай жогорку ийгиликтерге жетишти. Лос-Анджелестеги Олимпиадада аларга ийгилик каалайм. Оюндарда алтын медальдарды багындырсын. inshallah, gold medal in Olympic game in Los Angeles. First, I would like to thank for wonderful and amazing organization. Бул иш-чараны башынан аягына чейин уюштургандарыңыз үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Бул турнирге катышкан казакстандык спортчулар 2028 жылкы Олимпиада оюндарына жолдомо алышат деп ишенем. Will be qualified for Olympic Games 2028 in Los Angeles.